Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде төө бурчак жана баклажандан салат болмокчу. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Керектүү азыктарды даярдап алгандан кийин табаны ысытып, өсүмдүк майын куябыз да пиязды, сарымсакты, имбирди туурап салабыз. Эгер ачуу салатты кааласаңыз, анда кызыл ачуу калемпирден татымыңызга жараша кошуп, ошондой эле бир аз кориандр кошобуз да баардыгын 10-15 секундтай бир аз аралаштырып алабыз. Өтө кызарта куурбайбыз. Андан кийин тууралган баклажанды кошуп, баклажанга таттуу калемпирден салабыз жана татымына жараша туздап, күчтүү отто 8-10 мүнөттөй даяр болгончо кууруп алабыз. Баклажан даяр болгондон кийин тууралган калемпирди жана сүргүчтөн өткөн сабизди, ошондой эле консервадагы же болбосо кайнатылган төө бурчакты кошобуз да баардыгын аралаштырабыз. Эми отту өчүрөбүз, болбосо салатыбыз салат эмес, тамак болуп калат. Ошондуктан соя соусун кошкондон кийин дагы бир жолу аралаштырып, казандын капкагын жаап, өзүнүн демине бир аз жумшарганча жемиштер 10 мүнөткө коюп коебуз. Мына эми жашыл чөптөрдөн кошуп койсок болот. Мисалы мен кинза коштум. Эгер кинзанын даамы жакпаса, анда башка деле чөп кошсоңуз болот. Аралаштырып, салатыбыз муздап, даамына келгенче бир аз убакытка коюп коебуз. Ал эми даяр салаттын бетине кунжуттун данектеринен сээп бере берсек болот. Достор, мына ушундай даамдуу, тоюмдуу жана бир аз ачуураак салат болот. Эгер бул видео жакса, анда сөзсүз түрдө лайк басып, менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.